Бул чоң техниканы кынтыксыз текшерип, көзөмөлдөө өтө маанилүү. Ар кандай кырдаал абал жаралганда шарт чыгып кетиши керек. Техниканын айдоочусу Кубанычбек Мамбеталиев ары татаал, ары кооптуу жумушту аркалап келе жатканына 14 жылдын жүзү болду. Ал балыкчы шаардык номер 19-өрткө каршы куткаруу бөлүмүндө команда башчы, айдоочу болуп эмгектенет. Өзгөчө кырдаал учурунда баарынан да куткаруу, жагдайды жөнгө салуу башкы максат экенин айтат. Биздин жумуш оңой айтылганы менен аткара келгенде оор жумуш. Ушундай өзгөчө кырдаалдар болуп калганда, өрткө барып калганда өзүңдүн өмүрүңдү биринчи тобокелге салып, башканын өмүрүн куткарыш эң биринчи биздин милдет да. Быйыл ушу Темировка айылында өзгөчө кырдаалдар катталып, бизди дагы ошо жумуштан айгай көтөрүп, өздүк курам ошол жака бардык, баарыбыз кызматыбызды өтөдүк. Өзүнүн жумушуна так жана жоопкерчилик кызматкер катары баалайбыз. Жумушунан көптөгөн өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуда чогуу иш алып бардык. Алдында жаңы келген айдоочулар, техник айдоочулар, көптөгөн айдоочулар баягы жеке шакирти катары көптөгөн айдоочулук эрежелерин үйрөнүп жүрүшөт. Кубанычбек Мамбеталиевдин жубайы анын кесиптеши. Кызматка бирге келип, мамлекет үчүн күжүрмөн эмгек кылган жубайлардан. Жанат Абдраимова өз өмүрүн тобокелге салып, өзгөчө кырдаал абалдарында иштеп жаткан жолдошу менен сыймыктанат. Биз жолдошум экөөбүз ушу кызматты аркалап келатабыз. Жолдошум ушу жакынкы арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усанбековичтен алкыш баракчасын алды. Мен жолдошум үчүн абдан сыймыктанам. Бирге иштеп, бул кесиптин кыйынчылыгын сезе билген жубайлар 5 баланы тарбиялап жатышат. Үйдө кадимки балдарынын бактылуу ата-энеси. Апам менен атам экөө бир жумушта иштейт. Атамдын жумушун билек, атам менен абдан сыймыктанам. Өзгөчө кырдаал учурунда өз кесибин так аткарган каарманыбыздын иши бирге иштешкен кесиптештер үчүн дагы сыймык. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балыкчы шаардык номер 19-өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кызматкерлери мамлекеттик деңгээлдеги алдыңкы сыйлыктарга өз ишиндеги күжүрмөндүгү менен татыктуу болгон. Бир мекемеде иштеген жубайлардын эң башкы максаты өзгөчө кырдаал учурунда ыкчам тез кызмат көрсөтүү менен мындан ары дагы талыкпай кызмат өтөө. Салтанат Керимкул кызы, Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Илич Касейнов, Ысыкөл жаңылыктары.